колуңда жүрүп билинбейт. Камчыдан өткөн курал жок деп ата бабалар камчынын ар убакта керектигин баса белгилешкен. Анда камчынын биз билген жана билбеген касиеттери тууралуу кеп салалы. Камчы ат жабдыктарынын бири. Камчы унааны камчылоо, мал айдоо үчүн гана колдонулбастан, эр жигиттин сүрү, куралы, бийликтин символу катары да таанылган. Камчы сабына карата табылгы сап камчы, элик сап камчы, текемүүз же ыргай сап камчы деп бөлүнөт. Камчы өрүмүнө карата жылаан боор, 4 өрүм, 8 өрүм, 40 өрүм деп аталат. Камчынын дагы бир түрү булдурсун. Мында өрүмүнө өзөк салынып өрүлөт. Же болбосо өрүмдүн учуна коргошун ойтулуп жасалат. Кыргыз коомунда кишинин ар бир аракети сүйлөнүп айтылбаса деле, бир маанини туюнтаарын ар бир кыргыз түшүнгөн. Эгерде киши камчыны эрдин кашына илип кирсе, шашылыштыгынан, даамоо сийип эле чыгаарынан кабар берген. Ал эми бүктөй кармап кирсе, чабармандык кабарга келгени маалым болгон. Камчысын колтугуна кыстарып келсе, мал издеп жүрөм, чоочу багыла дегенден кабар берген. Эгерде мойнуна салып келсе, кечирим сурап келгенин билдирген. Эгер камчыны сүйрөп кирсе, өчөгүчтүктү камчылашып жоолашарын туюнткан. Камчыны кончуна сала кирип, керегенин башына илип койсо, шашпай жата конок болуп кетери белгилүү болгон. Эгер жаңы үйлөнгөн жигитке камчы белек кылынса, тукумулансын, көп балалуу болсун деген тилекти билгизген. Ал эми 30га таяган жигитке берилсе, эл үчүн камчыланып, эл киштесин деген каалоону туюнткан. Элге кызмат кылар, мыкты болор уулду камчыга сап жигит деп кубанышкан. Камчысы катуунун катыны уяттуу деген макалдын мааниси үй бүлө башчысы эркек болгондуктан аялынын, балдарынын аракетинен анын жоопкерчилигин, күчүн, деңгээлин көрүшкөн. Ашкере ачык, ашкере бужок аялдар жөнүндө күйөөсүнүн камчысы бош тура деп коюшкан.